көл түбүнө көз жашың туңган чыгар. Жаратканын бейишин сунган чыгар. Эли журтун канжытып боздоп турса, эл жегиштер сүйүнүп. Белгилүү журналист маркум Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду иштей баштады. Аталган фонд Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкерелөөчү журналисттик демилгелерди колдоо жаатында иш жүргүзөт. Бул фондго алгачкылардан болуп экс-президент Роза Окунбаева 1 миллион сом каражат бөлүп берген. Калыптанып эле катып калган организм эмес. Сиздерге кайрылып атабыз. Бу сиздер менен баарыбыз Кыргызстандын тарыхын түзүп атабыз. Көп эле фонддор түзүлүп атат, көп эле уюмдар түзүлүп атат. Анан кийин түзүлөт, иштейт, анан жок болуп кетет. Биз болсо бүгүн ушундай биздин Кыргызстан мамлекетибиз үчүн өтө маанилүү бир фондду түзүп атабыз деп ишенебиз. Анткени биздин жашообузда, биздин өнүгүүбүздө ушу эң бир мына биздин тамырыбызды кесип аткан бул коррупция болуп атат. Коррупция деген балени жөн эле баягы сот, прокурор же президенттин указы менен жөө албайт экенсиз. Коррупция деген ошо бала бакчада чейин жетет экен, анан үстүңкүдө тиги эшелондорго чейин. Ошондой эле фонд эң актуалдуу жана орчундуу көйгөйлөрдү иликтөөнү көздөгөн долбоорлорго сынак жарыялап, аны жүргүзүүгө каржылык колдоо көрсөтөт. Ага төрага болуп журналист Айбек Турдалиев дайындалды. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкты уюштуруп атабыз. Ал жылына бир жолу өтөт. Уланбек Эгизбаевдин туулган күнүнө карата 12 февраль жылда бир жолу ошол сыйлыктарды иликтөө мыкты жазган журналисттер, студенттерге, блогерлерге биз ошол сыйлыкты ыйларабыз. Сөз түрдө бул дагы процедурасы боюнча байкоочу кеңештин мүчөлөрү аныктайт. Жана коомчулуктан дагы эгерде аябай популярдуу болгон, элдин баары көргөн, талкуулаган материал болсо, сөз түрдө ошол материалдын ээси, журналисти ушул премияга татыктуу болот. Бул демилге жаш журналисттер үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк болду. Уланбек Эгизбаевдин иликтөөлөрүн көрүп шыктанган студенттер аталган фонддун жардамы менен коомдогу көйгөйлүү маселени эл алдына алып чыгам деген үмүттө. Мен негизи аракет кылам, бул журналистикада негизи максатым бул саясаттагы ачыкка чыкпаган окуяларды мен ачыкка чыгаруу максатым болгондуктан бул мен үчүн эң негизи шанс болуп калды. Буюрсага катышып, Улан Эгизбаевдин катарын толуктаган мыкты журналист болом деген. Фонддун ишмердүүлүгүн жана ачыктыгын камсыздоо үчүн 11 кишиден турган байкоочу кеңеш түзүлдү. Анын курамын Кыргызстандагы мыкты журналисттер жана коомдук ишмерлер түзөт.